بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ушул ороза айында биздин кылган амалдарыбызды Аллах субханала тааля кабыл кылсын. Келиңиздер, орозонун фазилеттерине көз салсак. Биздин бүгүнкү сабак Рамазан айындагы дегиле Рамазан айынын башка айлардан артыкчылыгы жана Рамазан айынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө өтөбүз. Биринчи артыкчылыгын айтабыз, фазилетин. Аллах субханала тааля Рамазан айынын исламдагы 5 түркүктүн бир түркүгү кылды. Бул чоң бир артыкчылыгы. Демек, Рамазан айындагы орозо 5 түркүктүн бир түркүгү. Тагыраак айтканда 4-чү түркүгү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде Бунял ислам аля хамсин. Ислам 5 түркүктөн куралган дейт. Шахадату ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах. Аллах Таала гана сыйынууга татыктуу зат деп күбөлүк берүү. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп күбөлүк берүү. Бул биринчи түркүк. Андан кийин икаму сала, намазы тургузуу. Намаз окуу эмес, намазы тургузуу. Демек, дайыма намазды пайгамбар тургузгандай тургузуу экен. Ита зака, зекетти берүү. Сауму Рамадан дейт. Рамазан айындагы орозо. Ва хаджил бейт леман истата илейхи сабила. Жана Аллахтын үйүнө, харам мечитине барып, ажылык кылып келүү. Ким ошого мүмкүнчүлүк тапкан болсо, бул белгилүү хадис. Демек, бул хадис менен ислам дининдеги 5 түркүктүн бир түркүгү экен. Андыктан Рамазан айында орозо өзүнчө бир түркүк болгонуна эмне далалат? Анткени Рамазан айында орозону тутпай койсок, ошол 5 түркүктүн бир түркүгүн алып келбей койгон болобуз. Андыктан келиңиздер, ар бир түркүктүн өзүнүн зарылчылык орду бар. Келиңиздер, Рамазан айды орозосун тутуп, мусулман экенибиздин Аллахтын алдында далилдеп, 5 түркүктүн дагы бир түркүгүн орнотуп, Аллахтын алдында ошол жүзүбүз менен Аллахтын алдында мусулманбыз деп өзүбүздү эсептейлик. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айткан: "Шахр Рамадан аллази унзила фихи ал-Кур'ан худан лин-нас ва баййинатин минал худа вал фуркан". Шахр Рамадан, Рамазан айы дейт. Аллази унзила фихи ал-Кур'ан. Рамазан айында Кур'ан түштү дейт. Караңыздарчы. Бул Рамазан айда эмне үчүн биз орозо тутуп жатабыз? Анткени бул айда Аллах Таала өзгөчөлөп, бул айда Аллах Кур'анды түшүрүп койду. Улуу Кур'ан Рамазан айында түштү. Эми Кур'анда Аллах сыпаттап жатат: "Худан лин-нас". Кур'ан адамдар үчүн туура жол дейт. Кур'ан адамдарды туура жолго салат деген жок Аллах Таала. Кур'ан өзү туура жол дейт. Башка аятта дагы Аллах Таала худан лил-муттакин деген. Таквалар үчүн туура жол деген. Келиңиздер, Аллах Таала түшүргөн туура жолду окуйлук бул айда. Аллах Таала сыпаттап жатат кайра. Эми Кур'анда экинчи сыпатын берди. Демек, Кур'анда Аллах туура жол деди. Андан кийин ва баййинатин минал худа вал фуркан. Жана ал Кур'ан туура жол болгон абалында гана жетиштүү эмес. Кур'ан ал эмне ачыктоочу. Эмнени ачыктап берет? Адал менен арамды, туура менен туура эмести Аллахтын шариятын ачыктап берет. Эмне туура эмес. Эгерде канча адамдар
талашып жаткан болсо Куранга көз салалык. Жана Куранда Аллах сыпаттап берди дагы 3-чү сыпат Уэл Фуркан дейт. Куран ажыратуучу дейт. Куран эмнени ажыратат? Бейнел хак уэл батил. Акыйкат менен жалганды ажыратат. Куран келгенде акыйкат орнойт. Жана жалган жанынан бөлүнүп кетип калат. Анан кийин Аллах айтты: "Фаман шахида минкум шахра", ким ошол айды көргөн болсо, күбөлүккө турган болсо, не дейт? Фал ясумху. Анда ошол айды көрүп, орозону тутсун дейт. Экинчи фазилет. Бул фазилети дагы өтө зарыл биз үчүн. Анткени бул орозо тутканда адамдардын деңгээлдери ар кандай деңгээлге түшүп калат. Бир адам бейтап болот, ооруйт. Бир адам сапарда болот. Бир адам өтө картайган абалга жетип, калчылдап, тамак иче албай турган деңгээлге жетет. Же болбосо анын оорусу, мисалы, жанакындай кан диабети, эгерде ошо менен ооруй турган болсо, инсулинге түшүп калган болсо, ошол адам, ошондой адамдардын түрлөрү бар. Аллах Таала ошол адамдарга өзгөчөлөп жеңилдик берди. Бардык мусулмандар орозону кармасын, кандай болсо да кармасын деген жок. Аллах аларга жеңилдик берди. Бул дагы мусулмандар үчүн орозонун, Рамазан айдын фазилети. Анткени Аллах айтты: "Айяман ма'дудат. Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Саналуу гана күндөр. Ким силерден араңардан алы кетип ооруп жаткан болсо, жана бирөөңөр сапарда болсоңор, анда фаиддату мин айямин ухар, башка күндөрдө силер башка күндөр менен эсептеп тутуп берилет дейт. Ва алалладина ютиқунаху, бул жерде ошо орозону кармап бергенге анын күчү жетпейт. Өтө картайган абалда, же болбосо ал айыкпас бир дартка чалдыккан болсо, мына ошол адамдар алладина ла ютиқунаху. Бул адамдар ошол орозону көтөрө албайт. Аларга фидиятут тааму мискин, бир байкуш адамга тамак бериш керек дейт. Фаман татавва хайран фахуа хайрлах. Бирок ким андан да жакшыраак кылса, буга ага жакшыраак дейт. Мындайча айтканда, тафсирлерде бир мискиндин фидиясы жарым саа деген да. Атайын пайгамбардын сүннөтүндөгү, өлчөмдөгү нерсени саа деп коет. Ошо менен өлчөп туруп берет. Ал эми Аллах айткан: "Фаман татавва хайран фахуа хайрлах", ким андан да көбүрөөк кылып койсо, мисалы бир саа берип койсо, анда бул үчүн жакшыраак дейт. Уан тасуму хайрлакум, бирок өзүңөр орозону тутсаңар негизинен, ал силер үчүн жакшы дейт. Ин кунтум та'ламун, эгерде силер аны билсеңер дейт. Караңыздар, орозо айы кирип келди. Арабыздан ушундай бейтаптар болушу мүмкүн. Арабыздан айыкпас бир дартка чалдыккандар болушу мүмкүн. Сапарда жүргөндөр болушу мүмкүн. Сиздер кыжылат болбоңуздар. Ооруп жаткан бейтаптар менен сапардагылар кийин оорусунан айыккандан кийин, андан кийин сапардан келгенден кийин тутуп берип койсо, кудурет жеткендер бул айда орозону тутканда кандай соопко жетишкен болсо, алар дагы ошондой соопко жетишет. Неге? Аллах Таала аларга үзүр берди. Ошондой эле айыкпас бир дартка чалдыккан бир туугандарыбыз, сиздер дагы мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша адамдарга фидия берип, тамак берип койсоңуз, мисалы анын жолун дагы бир жеңил жолу,
30 күндүк орозо болсо, анда 30 күндүк орозо болсо, анда 30 байкушту чакырып, бир тамак берип койсоңуз болот. Мисалы, Малик, Анас ибн Малик сахаба кылгандай. Өтө картайып калган абалда ушундай бир жол менен кутулган фидия берип. 29 күн болгон болсо, орозо, анда 29 кишини, мискинди, байкушту чакырып. Бирок андан да көбүрөөк кылып коем десе, мисалы, 29-30 дебей балким 40 кишини чакырып берем десе, калганы садака кетет. Бирок жанакы фидиясын ал ошол нерсени төлөйт. Бирок 30 адамга көбүрөөк тамак берсе, мисалы, ченемдүү гана эмес, кененирээк тамак берип койсо, Аллах Таала айткандай, "Фаман татавва хайран фаху хайрла". Ал жакшыраак дагы жол менен өтөйм десе өзүнүн фидиясын, анда Аллах ага дагы соон көбүрөөк жазат. Андыктан 30 күн болсо 30 адамга тамак берүүбүз бул фарз экен. 29 күн болсо 29. Бирок арасынан да башка адамдарга да жөн эле тамак катар берем десе, бул калгандары садакага, жакшы ишке айланат. Аллах субхана ва тааля сиздердин тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ошол ороз айында көптөгөн жакшылыктарга биз жетип калуубузга Аллах Таала өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.